Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилигинде Саламаттыкты сактоо министрлигинин жарандык коргонуу абалын баалоо жүргүзүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен бекитилген бул маанилүү иш-чаранын алкагында жарандык коргонуу жаатындагы ченемдик укуктук актылардын аткарышы, өзгөчө кырдаалдар катталган учурда медициналык кызматынын күчтөрүнүн жана каражаттарынын, авариялык куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүүгө даярдык абалы бааланууда. Кыргыз Республикасы Саламаттыкты сактоо министрлигинин жарандык коргонуу абалын баалоону баштап жатабыз. Жарандык коргонуу абалын баалоонун негизги максаты табигый жана техногендик кырсыктардын, согуш талаасында жабыр тарткан калктын, адамдардын ден соолугун калыбына келтирүү үчүн медициналык жардамдын бардык түрлөрүн көрсөтүү, дары-дармектердин резервин түзүү, аларды даярдыкта кармоо, жугуштуу оорулардын пайда болушун жана таралышын алдын алуу иш-аракеттерин чыңдоо жана талаа шартында зарыл болгон дарылоо базаларын талапка ылайык уюштурулушун камсыз кылуу болуп саналат. Жарандык коргонуу абалы боюнча мобилдик эпид бригадалар даяр. Ар бир иште кемчилик болот экен. Ал кемчиликтерге карабастан Саламаттык сактоо министрлиги өз убагында кемчиликтерди жоюп жана ыкчам түрдө жардам берүүгө даяр. Баалоону республикалык деңгээлде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбордук аппаратынын комиссиясы, ал эми облустук, шаардык жана райондук деңгээлде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук, Бишкек-Ош шаардык башкармалыктарынын жана райондук бөлүмдөрүнүн комиссиялары жүргүзөт. Эгер кемчиликтер аныкталган болсо, ошо жерине кемчиликтерди жеринен жоюу боюнча атайын методикалык жардамдар көргөзүлүүдө да. Ортодо жаралган көйгөйлөрдү чечүү боюнча дагы ич-чара сунуштар жаралып, ошол сунуштардын негизинде үстүндө иш алып барууга багытталат да муну. Баалоонун жыйынтыгында тиешелүү иш-чаралар планы иштелип чыгып, атайын чечимдер кабыл алынат.